Жакында Бишкек шаарында чет элдиктердин сабалышы тууралуу пикирин билдиргендердин басымдуу бөлүгү Ички иштер министрлигин өз убагында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жок деп күнөөлөшүүдө. Ал арада бул окуяны өөрчүтүүгө үчүнчү күчтөр дагы пайда болду деген пикирлерин билдиргендер болду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаттары эмне дейт? Сурап көрмөкчүбүз. Үчүнчү күчтөр ар бир коомдук окуя болсо үчүнчү күчтөр болушу мүмкүн, аны жок деп айта албайт эч ким. Бирок өлкө башчы атайын күчтөр ким ал үчүнчү күч деген менин оюмча билиш керек да, билет да. Ошондуктан алар айтса айткандыр. Бирок жеке менин пикирим боюнча бул жерде жаш балдарыбыз угуп укпай чала маалыматты билип туруп бири-бирине бирөө провокация кылып ошо менен жалынып кеткен деп ойлоп атам да. Анан ошол мезгилде эмнегедир милиция кызматкерлери кол көтөрүп аларды токтотконго кандай бир кадам жасаган эмес да, биринчи. Ошондуктан маселе болуп турат да, эмнеге андай болду, эмнеден чочуп кетишти менин кесиптештерим милиция кызматкерлери. Анан алар коркуп калыптыр, даже канча тополоң болсо эле четтеги милиция болот деп. Ошондуктан бул өкүнүчтүү окуя, бизге жакшылык алып келбейт. Биздин аброюбузга аябай чоң шек келтирди. Туризм дегенди бир топ төмөндөтөт. Жанагы бул чет аралык, чет өлкөлүк студенттер келип окуган бул деле туризмдин бир түрү да. Теске кошумча бир топ акчаларды алып келе турган иш. Ошого бул жерде бир аз жоготуулар болот. Бул эмненин белгиси? Биз 30 жылда социализмди жок кылып, анын ордуна жаңы идеология, тарбияны тапкан жокпуз. Демек биз өзүбүздүн азыркы муунду жоготтук деп идеология жагынан деп айтсак адашпайбыз. Биз тездетип азыр улуттук болобу, баягы патриоттук болобу бир сезимди орнотуу үчүн бир чоң иштерди жүргүзүшүбүз керек да. Кечеги 13 майда болгон окуя аябай кейиштүү окуя болду. Мындай болбош керек эле, болуп кетти. Болгондон кийин ал деген чет өлкөлүк студенттер, жанагы мигранттар, биздин деле мигранттар, биздин жарандар деле мигрант болуп жүрөт да. Андай мамиле болбош керек эле негизи. Негизи сиз айтып аткандай ички иштер жанагы коргоочулар алдын алып убагында ошого бир аз көңүл коюп чара көрүп койгондо жанагы шоктук кылган балдар менен тигилерди чыгарып мынчалык болбосо керек эле деп ойлойм да. Министрдин катасы барбы Ички иштер министрлигине? Ал кишинин катасы канчалык деңгээлде бар, мен так жооп бере албайм. Депутат, сиздин пикир кандай? Мен ойлойм, буякта чын айтканда түшүнбөстүктөр болуп кетти деп. Биринчиден бизде ошо убагында маалымат берилбегенине байланыштуу төңкөрүлүштүн чоңойгону болуп кетти да. Мен ойлойм, эгерде убагында туура маалымат берсе, биздин жарандар да мынчалыкка барбайт эле деп. Эң негизгиси, мен да кайрылат элем, ошо МВД министрлигине кайрылат элем, өз жумуштарын так аткарышса, мындай иштер болбойт эле деп. Негизинен аны ачык айтып тергөө бүтмөйүнчө ачык айта албайбыз. Бирок негизинен туура эмес иштер болуп калды окшойт да. Эми биздин сырткы мамлекеттер менен аласа бересебиз бар. Алар менен жакшы отношениябыз бар. Бүгүнкү күндө мындай кыргыз мамлекети алар менен бирге иштеш керек. Если биз мындай ызы-чууну кыла берсек, анда эми мындай ачык айталычы, инвестиция маселеси бар, жумуш ордундары бар, биздин өзүбүздүн мигранттар сыртта жүргөн убактар бар. Ошолордун да мындай бир ойлонушу көрүш керек да. Мен ушун үчүн жаштарга кайрылып келет элем. Ушу ар бир нерсени кылганда кичине ойлонуп туруп туура кылсак деген ойду айтат элем да. Анан эми биздин бийлик органдары болгон кызматын кылып атышат. Бул боюнча дагы маселе көтөрүлөт. Мен эми жаштар эл журтка да кайрылайын, бир туура чечим кабыл алсак жакшы болот эле депчи. 13 майда болгон окуя 18-inde ушундай пикке жетип ызы чогулгондугу бул ички иштер министрлигинин ушул убагында ошол болгон окуяга көңүл бурбаган деп эсептейм мен. Эгерде ошол 13-ünde болгон окуяны ошол 14-күнү эки тарап тең мыйзам бузгандарды жоопко тартуу иштери болуп, коомчулук ачыкка чыкканда мындай иштер болбой эле деген ой туулуп атат да. Себеби албетте муну атайын 18-inde болгонуна караганда кандайдыр күчтөр даярдаганда муну. Ошол видеону атайын 18-inde алып чыгып, анан бир кыргыз жаран каза болду деп жаштарды мындай козутуп жиберишти да. Ойлойм бул
кандайдыр бир күчтөрдүн ушул кырдаалды колдонгондугу байкалып турат. Бирок негизи кеп студенттерде эмес, кеп мыйзамсыз бизге келип ушул жерде мыйзамсыз жүргөн чет элдер жөнүндө болуп турат. Ошондой жарандардын көбөйгөндүгү байкалып калган болчу аркы убакта. Мундагы буга өзүнчө баа берилип, өзүнчө алдын алуу иштери болуш керек сөзсүз түрдө. Эми жалпы элдин баарына белгилүү бүгүнкү күнү бул окуя 13-үндө болуп аткан окуя экен. Ошондон бери ошо урушкан кыргыз жарандар менен урушкан ошол жердеги жарандарды кармап мына ушундай ачыкка мындай интернет аркылуу, соцсет аркылуу көрсөтүш керек болчу да. Кармалды, ушундай болду дегенчи. А бирок эч кандай реакция болбогондуктан ошо бир жуманын ичинде нааразычылык кечеги окуяга алып келди да. Кечеги окуяда эч кандай бир тиешеси жок, же болбосо эч кандай бир бул урушка тиешеси жок бир топ деген жарандар жабыркап калды. Андан сырткары биз башка чет өлкөгө дейбизби, башка мамлекеттердин арасында Кыргызстанда ушундай бир жаман окуя болуп калганы мындай абдан өкүнүчтүү. Анан ушул окуяда үчүнчү күчтөр болду деп ойлойсузбу? Бул учурда эч кандай мен ойлойм үчүнчү күч дегендерди билбейт экен, бирок бул жерде буга чейинки биздеги болуп аткан мигранттардын жана анан биздин бүгүнкү күnkү биздин жаштарыбыздын жумушсуздугу. Бизде бүгүнкү күнү бизде мындай да, биз эгер башка мамлекеттерде 50 миллион, 100 миллион болсок, мынча сандагы адамдар кирсе бизге билинбек эмес да. Ошондуктан бүгүнкү күнү биздин жаштарыбыз жумуш орду менен камсыз болбой турат. Анан ошонун арасында эле ошо чет элден келген, Бангладеш, Пакистандан келген жумуш ордулары арзан баада келип атат да. Бул ошону элдерге, жаштарга болгон бир мындай буларга көргөн жек көрүү бул азыр эле пайда болуп калган жок. Бул уже 1 жыл, 2 жылдан бери бул маселе көтөрүлүп калган да. Бунун баарын буга ким күнөөлүү? Буга ушу миграция тарабынан, же болбосо ушу бул жака ким киргизип атат, ким ушуларды жумуш орду менен камсыз кылып атат. Мына ушу адамдар толук кандуу булар күнөөлүү да. Бүгүнкү күнү биздин жаштарыбызды бир аз жанагы агрессияга алдырып коюшту, бирок мен айтат элем, буларды деле күнөөлөгөн туура эмес. Ар бир мамлекетке кирген жарандарды контролго алып иштетүү биздин жарандарда болуш керек да. А бүгүнкү күнү ал жактан арзан Пакистандан же болбосо Бангладештен келген жарандарды иштетип атпайбы? Аларды арзаныраак акчагачы. А биздин Кыргызстандагы жашаган жаштарыбызга, биздин балдарыбызга эгерде андай арзан жумуш ордун сунуштаганда сөзсүз түрдө иштебейт. Биз наоборот бүгүнкү күнү биз элдерибиз жумуш менен камсыз болуп калбагандыктан, элдерибиздин биз араб мамлекетиндей шотубузда төрөлгөн деле акчабыз болбогондуктан биз биринчи өзүбүздүн жарандарыбызды жумуш орду менен камсыз кылыштырышыбыз керек да. Арзан баада эмес, мамлекет иштетип аткан адамды наоборот контролдоп бүгүнкү күндөгү жашоо шартка ылайыкташтырып, аларга айлык төлөп бере тургандай шартты түзүп беришибиз керек да. Мына ошондо бизди жаштарыбыз кечегидей агрессия болбойт эле, кечегидей саясатка киришпейт эле дегендей ошондой да. Ошондуктан эң биринчи биз өзүбүздүн ичибиздеги адамдарыбызды жумуш орду менен камсыз кылышыбыз керек да. Сырттан мигранттарды алып келип, аларды иштеген койдурган мен бир аз туура эмес көрөм. Ар ким ар кандай айта берет. Менин пикирим бүгүнкү күндө мына көчөдө көрүп атасыздар, баягы карала турула болгондор азайып калды да. Буга чейин кантип баштыктарын көтөрүп алып, көрүнгөн жерде жүрчү эле, парктарыбыз тазарып, өзүбүздүн кыргыз жарандар жүрүп калды. Менин пикирим ошондой. Акылбек мырза, анан бул
кайсы бийлик органы катачылык кетирди? Эми Алдын алса болот беле. муну алдын алса болмок. Аны эми күч орган баягы правопорядок боюнча ИИМдин кызматкерлери алдын алыш керек эле, кандай эмне болуп атат. Эми алар деле баягы бирөө урууга кирди деп ар кандай айтып атпайбы, урууга кирип ошол жерде сабады деп атат. Эми кандай болгонун эми териштирип алар өздөрү айтып ар бири жооп берет да ал боюнча.